чоң эмес кичинекей үй турган. Ошол кичинекей үйдө кемпир чалы менен даана 33 жыл жашашкан экен. Алар аябай кедей эле. Абышка тоор токуп алып, деңизге балык уулоого барчу. Бир күнү Абышка тоорду деңизге ыргытты да, аны тарта баштады. Ал аябай оор болчу. Тарта албай жатып, арам дегенде тоорду тартып чыкты. İçinde bir balık бар болчу. Ал balık жөнөкөй эмес, алтын balık болуп чыкты. Ошентип Абышка алтын balıkты кармайын дегенде, жалбарып адам үнү менен алтын balık. Эмне керек сага Абышка? Кармаба мени Абышка, кое бер. Деп алтын balık суранды. Абышка ойлонуп, таң калат да алтын balıктын адамча сүйлөгөнүнө. Сенде мага эч нерсенин кереги жок. Андан көрө көк деңизге эркин сүзө бер, деп алтын балыкты көк деңизге кое берди. Ошентип Абышка үйүн көздөй жөнөдү. Кемпири тосуп чыгат. Абышка, балык көп кармап келдиңби? Деп сурады. Ай, болгону бир балык кармадым да, аны кайра көк деңизге кое берип койдум. Ал жөн балык эмес экен. Ал аябай жалгарым күнү менен аны кое берүүмдү суранды. Менин сага жардамым тиет деди. Сенден мага эч нерсенин кереги жок деп кое бердим, деди Абышка. Кемпири каарданып, "Эй, сен алжыган Абышка, жок дегенде бир тепши сурабайт белең", деп аны алтын балыкка жөнөттү. Кемпирин баш аял болбоймун, деңиз башкаруучусу боломун деп жатат. Деңиздеги бардык балыктар мага кызмат кылсын. Жана алтын балык өзү менин алдымда кызмат кылсын, деди кемпирим. Алтын балык үн катпастан деңиздин түбүнө кирип кетет. Кемпир жакшы экен, мүнөзү кандай экен? Жаман экен. Бул кандай экен? Ач көз экен. Чалына кечке эмне кылат экен? урушат экен. Урушат экен, А чал кандай экен, чал? Чал жакшы, жоош экен, Алтын балыкты жегенден көрөк не кылды? Кой берип койду, Муну жегенден көрөк биз кемпир экөөбүз тойлойбуз, андан көрөк деңиздин ичинде сүзүп жүрөбүзсүн деп кой берип койду,